Саламатсызбарбы достор, биз бүгүн формалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Google форму. Эң негизгиси Google'га Gmail кылышыңар керек. Gmail почта кылгандан кийин ошол жерде мына мондай көптөгөн программалар, приложениялар бар да Google'дун. Ал бул программалар болуш үчүн сиздер бул программаларды өзүңүздөрдүн компьютериңиздарга же болбосо телефондоруңуздарга жүктөшүңүздөр керек. Бүгүнкү сүйлөшө турган программабыз форма. Форманы ачып, биз бул жактан деген галерея бар да, ошол галереяда уже дая формалар бар. Ошонун бирөөсүн алып көрөлү. Бул жерде деген өзүңүздөр каалаганыңыздардыдай кылып уже готовый форманы өзгөртсөңөр болот. Бул жерге деген монтип эле үстүнөн басып, өзүңөргө каалаган суроолорду берсеңер болот. Бул суроолорго ар кандай жоопторду алсаңар болот. Эгерде силер монтип бирөө басканда точка болуп кала турганда кааласаңар, мондайды тандасаңар болот. Же болбосо чекбокс деген болот. Мен деген көбүнчө баягы силерге ооба же жок же бир мындай так жооп керек болсо, анда чекбоксто болсо же multiple choice'ду колдонсоңуздар болот. Эгерде бирөөнүн айтканын, дегенин уккуңар келсе, идеяларын уккуңар келсе, анда параграф же болбосо кыска маалымат деген бар. Ошол жерде тандап алсаңар болот да. Бул жерде деген мынакей иконаларды карасаңыздар эле өздөрү билинип турат кандай болорун. Бул жактан даже файл бириштерсиң эме файлды дагы жүктөсөңөр болот да. Анан булардын баардыгын бүткөндөн кийин бул жерге эгерде дагы суроо кошом десеңиз, дагы суроо кошсоңуз болот. Бул жерде болсо эгерде суроолорун бир файлга жүктөйүн десеңиз, файлга жүктөсөңүз болот. Бул жерде деген титул менен кандай объяснениясы жөнүндө жазсаңар болот да. Бул болсо баягы сүрөттү кошсоңор болот. Бул жерге болсо видео кошсоңор болот. Бул дагы башка секция кошсоңор болот да. Бул биринчиси, бул экинчиси деп. Ошондуктан мунун баардыгын бүткөндөн кийин толтуруп бул жактан сиздерге эгерде бирөөлөр жооп беришсе, ушул жерде алардын жооптору болот. Анан эгерде өзүңөр кандай болоорун көргүңөр келсе, монтип көздү бассаңар, ушундай болот деп силерге чыгарат. Кайра артка барабыз дагы. Бул жерге өңдөрүн тандасаңар болот, стилдерин тандасаңар болот, кандай кылып кайсы сүрөттү койсоңор болот, ошонун баарын ушул жерден тандап бүтүрсөңөр болот. Анан эң негизгиси бул жерде копия кылып алсаңар болот ошол эле вопросникти, анан ошодон дагы башка суроо анкета кылсаңар болот да. Эгерде силерге бул жарабаса, анда өчүрүп койсоңор болот. Ошентип, эгерде силер бул жака setting деген болот, кыргызча өзгөртүп, кыргызча настройкаларды эмне деп коет? Настройкаларга кирип, бул жерде деген элдер кантип жооп берет? Ошол жөнүндө бүт баардыгын өзүңүз каалагандай кылып жазсаңар болот. Бул жерде деген муну бассаңар, сиздер деген release mark immediately after each submission баягы бир силерге деген ответ келет го, баягы анкеталарды толтканда, анкеталарды жазганда аягында ошол анкетаны толтурганыңыздар үчүн чоң рахмат деген баягы жооп келет. Ошондуктан эгерде ошондойду кааласаңар, сразу жооп берүү дегенди тандасаңар болот. Же болбосо кийинчерээк окуп бүткөндөн кийин жооп берем дейсиңер. Же бул жерде болсо point value for each new question. Бул жерде эгерде, например, силер балдарды чогулта турган болсоңор, ушул жерге point коюп койсоңор болот да, балдарды. 1 балл, 10 балл деп. Так, эгерде туура эмес жооп бере турган болсо, бул алды деген correct answer деген болот. Кайсынысы туура эмес экенин көрсөтөт. Мунун баарын деген өзүңүздөр дагы Gmail'ыңыз кайсы тилде болсо, ошол тилде көрүп, баардыгын өзүңүз каалагандай кылып чыксаңыз болот. Анан муну биринчи бирөөгө жиберерден мурун өзүңүз
башка имейл менен же болбосо досуңузга жөнөтүп бир жолу текшертип алыңыздар. Анткени деген кээ бирки жерлери туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан муну элге жиберерден мурун албетте силер муну текшеришиңер керек. Эгерде муну бүткөндөн кийин баягы сообщение барат го ар бирине. Ошол жерде өзүңүздөр каалагандай кылып ответ жазсаңар болот да, жооп жазсаңар болот. Thank you for your response. We will be happy to see you with us деп койсоңор болот. Эми өзүңүздөр каалагандай тематикаңарга жараша жооп кылсаңар болот. Ар бир адам бир эле жооп бере алабы? Ошону ооба же жок деп айтасыздар. Бул жерден так, бул жерден деген form default setting applied collect имейлдарды чогултсаңар болот. Имейлдар текшерилген имейлдар болсо бирок бүт баардыгын эле чогултуп берсеңер жакшы болот да. Анткени деген кийин муну email маркетингге дагы колдонсоңор болот. Question default, make question reply by default. Ар бир суроого жооп берсин десеңер, ошону күйгүзүп койсоңор болот. Баарын текшердиңер, баары бүттү, анан публиковать дегенди киресиңер. Бул жерге болсо ким жооп бере алат, ошону жазасыңар. Эгерде баардыгы жооп бере алса, anyone with link деп эле автоматически ушул чыгат. Дагы publish деп коесуңар. Анан бул жерге копировать этип, баягы силерге шилтеме керек, ошондуктан ошол шилтемени бул жерден копировать этип алсаңар болот. Бирок удобный болуш үчүн ссылканы, шилтемени кыскараак кылып туруп shorten деген бар. Анан ошондон кийин копировать этип, анан имейлда же болбосо WhatsApp'та жөнөтөсүздөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.